кыйынчылыктар аякпактар болду, эми алар артта калып кетти. Спонсор болобуз, демирчи болобуз дегендер аябай көп. Мурат Жалиев мырза концерт берүүгө даяр, команда ошол. Неге бербешке? Ол чөнтөгүбүздө кукка тыйын жок, бирок жылдызбыз, зыңкпыз. Ардактуу меймандар, тээ илгертеден бизден Кыргыздын ушундай салты бар экен деп ошентип сүйлөсө, мени ким угат? Таба турган нерсе акча, ырчыңда, башкаңда любойун айтам. Ал тойдон акча табат. Жумуштан, мектептен, садиктен, башкадан келген учурда биз костюмчумду кийип үйдөн чыгып кетебиз. Аны айтпа аялыма. Элдер ушундай кылат экен го деп, кырып ташта буну. Койчу, мен жет атамда артист болбогон, сен каяктан артист болосуң? Жапжакшына кайла жүрөм. Мен просто Инстаграмда жокмун. Мен өзү бармын, нормальныймын деп. Көрүүчүлөрүбүзгө кайрадан жалындуу салам айтабыз. Буга чейинки берүүлөрүбүздөн байкаганыңыздардай, Ордолук Ош шаарында жүрөбүз. Ушул Оштон чыккан чыгаан жигиттер, байкелер, эжелер менен маектешип, алардан ал жайын сурап, жаңылыктар менен бөлүшүү максатында келгенбиз. Ошондой эле бүгүн да бизге баягы бир байланышканыбызда жок дебей, макул деп убактын бөлүп келип отурган белгилүү тамашоочу, актер, азыркы учурда Тамада Оштун чыгаан уулдарынын бири Мурат Жалиев байкебиз келип отурат. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Ва алейкум ассалам. Куш келипсиңер жигиттер. Биз тарапка ишиңерге ийгилик, биздин сөз менен айтканда, ооматыңарды берсин. Айтканыңыз келсин. Ооматыбызды берип эле жатат келгенден беричи. Ар бир күнүбүз баягы Ош шаарында эле берекелүү болуп жатат. Бизге аябай жагып атат дегендей. Аш, самса, шашлык. Баары болуп атат. Арасында снос. Сноска да илинейин деп калдык эле. Ошончо кыска келип калдыңар деп, майны макул. Чоң рахмат сизге. Жана айтып өткөндөй эле, азыр сиздерде кызматтарда, жумуштарда көп болсо керек. Карабай ушундай убактыңызды бөлүп келип жатканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Амансызбы? Аманчылык, Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр. Бир аз кыйынчылыктар аякпактар болду, эми алар артта калып кетти. Кимбир айтмакчы, эркек кишинин башына ар нерсе келет го. Ошондуктан өттү, кетти, бар Аллага шүгүр сон. Ошолордун артынан чоң жакшылыктар, жакшы күндөр, берекелүү күндөр көп болсун. Ошондой деп коет го, негизи бир жамандык келеби же жакшылык келеби? Сыноо. Да, ошонун көбүнчө баягы жамандык бир нерсе келгенде, артынан даңкыйган бир нерсе келет деген үмүттөбүз го. Ушундай сыяктуу. Келсин, даңкыйган үмүттү баягы ишке ашырууда сиздин күчүңүз, тараметиңиз аябай жогору билебиз, күтөбүз дегендей. Анан жана тартууну баштаганга чейин сиз ушуну сурайсыңарбы, сурабайсыңарбы дедиңиз, бирок деген менен сиз элге белгилүү киши катары кайсы бир учурда акыркы жылдары дейли чоң бир сахнадан же болбосо чоң бир экрандардан көрбөй калдык да. Баары жакшыбы? Так, мен ал нерсени сураганым себеби мен ошол баякындай кичине кыйналып баякындай болгондо мен бир-эки ушундай немелерге интервью бергем да. Анан ошол жерде мен подробно толук айтып бергем да, бар жогун, чо там, эмне, кандай, ал жак. Анан мен просто ошол нерсени кайра кайталап айткым келбейт. Себеби азыр эми Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр, эми мындай жакшы сонун азыр тойлордобуз, кызматтабыз, бирок ошол берген интервьюлөрүмдү көрүп баякындай кыласың, өзүм дагы баякындай чынды айтканда ошол жакпай кетет. Ошол интервью жакпай кетет. Анан көпчүлүгү эле баягы мисалы үчүн тойго барамбы, же кайсыл жакка барам, же мындай бир көчөгө чыгып баякындап калсаң деле кантип калдың, жакшы болуп калдыңбы? Элдин баары мени жакшы көрүп сурайт. Заодно баякында жакшы болуп калдыңбы, андамды. Бирок кандай деп түшүндүрүп берсем? Бир аз ыңгайсыз сабалдар ал. Ыңгайсыз эмес. Дискомфортпу? Типа так, ошондой болуп калабы. Мен жакшымын, анамын деп ар бир инсанга мен уже отчет бергим келбей калды, чын айтайын. Бирок адамдар жакшы көрүп сурайт. Анан кээбиркилерине рахмат деп эле мындай жооп бергим келбей эле кетип калсаң, анан арка адамдар ар түрдүү ойлоп калышы мүмкүн да, бул эмне кылган депчи баягында. Оюм түшүндүрө алмашат бирлерин да. Сиз айтып өткөндөй эле, чындыгында сиз ошол Оштон чыккан баягы белгилүү тамашоочу болуп белгилүү болдуңуз. Оштун баягы айтып өткөндөй чыгаан жигиттердин бирисиз. Анан сизди көпчүлүгү чындыгында баягы чын көңүлүнөн аябай жакшы көрөт да. Алардын катарында биз да барбыз.
Анан ушундай биз жакшы көргөн инсан, сизден көптү күткөн байке катары сурагым келип турат. Азыркы учурда эмне менен алексиз көбүрөөк? Азыркы учурда жалган сүйлөбөйүн, той эле. Той. Ал азыр эми оокаттын кайсыл жактан келгенден, нанын кайсыл жактан келгенден кийин ошол менен эле алекпиз. Анан менен баягындай же кино тарта салып, же болбосо бир нерсе кылып, пока ондой жок. Бирок эми андайга баягы спонсор болобуз, демөөрчү болобуз дегендер аябай көп, чындап. Муке мынандай концерт уюштурбайсыңбы, же болбосо мына ырчынап келе калбайсыңбы, же болбосо мына азыр ушундай кино мындайлар болуп атат, ошондой кыл, ошондой эгер ошондой кылам десең мындай тыйын бере тургандар, баягындайлар бар. Же болбосо мен берем дегендер көп. Бирок ага деген более көбүрөөк энергия керек да. Ага деген көбүрөөк энергия керек, көбүрөөк ошол кино тартасың же концерт уюштурасың, эмне башка кылсаң дагы ага деген көп адам менен сүйлөшүшүң керек, көп адам маселесин чечишиң керек, элементарный нерсе, даже келип кеткен билеттеринен бери алып берип даярдап. Бирок мага азыр анчалык энергия деп коембу же нерв деп коембу, пока азыраак. Мен пока азыр менин нервим четко ушул барып Жакшылыктар да кызмат. Ушундай. Сон жакшылыктар көп болсун. Азыр заказдар арт-артынан болуп турат болуш керек. Азыр эми сезонго кирип алдык го, сезон башталып калды эми. Аллага шүгүр. Аллага шүгүр. Азыр эми ашыкча эле сүйлөп баягындай Кыргызстанды айланып жүрөбүз деп Кудайдан улук сүйлөбөйлүк. Бирок Ош, Жалал абад, Баткен, Бишкек ошол 4 шаарларга, 4 мындайларга барып турабыз. Сон мен ушул сиз менен ушул подкастты маекти уюштурардан мурун эле негизи биз кайсы бир белгилүү инсан менен подкаст кылсак, ошол маектен кийин тема келип чыгат да. Айткан сөздөрүнөн, ушинтип айтты, же болбосо ушундай депчи. Бирок сиз менен Неме жанагындай специально баягындай неме жок, программа жок, мынаны берем деген. Бизде буну импровизация деп коет. КВН. Кандай кетет? Орусча жакшы эле кетти. Темасын Эгер орусча туура эмес сразу айткыла оңдоп кетейин мына жерде. Темасыны маектешкен карманыбыздын айткан сөзүнөн келип чыгат да. Бирок сиз менен маектешүү пландалганда эле менде бир жакшы ниет болду да. Темасын алдын ала менин оюмда болду да. Буюрса ушул Мурат Жалиев чоң киного келаптыр, же болбосо чоң сахнага келаптыр жакында деген теманы коюуну максат кылдым да. Ушул темамды кое аламбы? Мындай тема. Өзү негизи айтылбай турган сөз эле, бирок эми мындай болуп калды. Быйыл ушул сезондун аяктарында ошол бир киного. Ошол бир киного бир байкындай болуп атат. Эми Кудай буйрса. Сунуш деп коебуз жаганда. Сунуш деле эмес эми ал өзүм командам менен эле, өзүм командам, өзү жок. Бул сүйлөшүлгөн нерсе. Бирок ошону айтпай, башка кылбай негизи, эч кимге айтпай эле мындай чыгып көрөк деген ой болду эле негизи. Анан сен каяктан бир нерсе кылып эле суроолор таап, айтор, дальше улап кетебиз нарга. Айта берсеңиз жакшы болот эле негизи деймби? Анан сиздердин Кыргызстандагы Жок, мындай эле айтып берейин. Жок, бул айтайын дегеним бул ошо сүйлөшүлүп башка болгондо ушул эч кимге айтылбай турган болуп план болгондо негизичи булчу. Анан мен келип эле майдалап айта баштадым уже. Анда мындай десек туура болобу? Кудай буйрса, жакынкы убакта. Да, ошондой десеңиз. Жакынкы күздө дейлиби, же кийинки жылы жаздабы, же жакынкы убакта буйрса сизди чоң кинодон күтсөк болот. Кудай буйрса, ошондой да. Ошол күнгө жетели биз аябай көрүүчүлөр, анын ичинде мен да сиздин жеке көрбаңыз катары ошол учурду күтөм. Ой, рахмат жаным. Анан Кыргызстанда ушул тамашоо жаатында эң алдыңкы 3 команда десек 3-түктүн бириндесиздер, сиздер болгонсуздар убагында. Азыр ошол учурдагы эң мыкты команда болгонсуздар десек да туура болот. Анан ошол команда азыркы учурда көпчүлүк мүчөлөрү ар тармакта өзүнүн жумуштарын кылып жатат. Бирок ошол эле учурда юмор жаатында биздин алыска барбайлы кошуна өлкөлөрдө ушундай дүң деп жарып чыккан командалар жок эле дегенде жылына бир концерт менен элин кубандырып турчу да. Жакынкы убактарда No Name командасынан бир концерт күтсөк болобу? Бул жер кандай деп түшүндүрүп берсек керек.
ошо сиз айткандай кошуна мамлекеттерден ушу Өзбекстан болобу, Казакстан же ушундай жактардан, ал жактарда ошо биздин поколениябыздагы балдар же болбосо бизден алдын чыккан балдар бир аз олар ошол концерт берип баягындай жылына элге отчет катары баягындай концерт берип турушат. Бирок бизге келгенде биз ошентип баштаганбыз негизи. Биз концерттер бергенбиз. Биз нонейм болуп чемпион болуп бүткөндөн кийин, башка болгондон кийин биз не только өзүбүз эмес, не только биз баягындай же мындай бир спорт одосу же драма театр эмес, биз Кайрат Нуртасты алып келип Казакстандан Ош, Жалал Абад, Бишкек кылып концерт коюп, биз аябай катуу баштаганбыз бул нерсени. Кийин барып туруп, ошол нонейм өзүбүз дагы ушундай концерттер коюп жүргөнбүз, бирок кийин ошол менин себебим болду го. Мен бир аз аксап калгандан кийин команда менен концерт маселесине келгенде бир аз токтоп калышты. Бирок ошого карабастан Кадыр, Икрам, Йома үчөө биригип, үчөө деген орусча кандай окуйт? Трой. Ошондой кылып үчөө бир концерт берген. Анан ошол менен концерт токтолуп калды. Адан кийин Кадыр жанагы көңүлдүү жигиттерди ачып, ошол менен алек болуп калды дагы. Йома башка менен, Динка блогер болуп калды. Биздин Динка блогер. Азыр аябай актриса болуп. Да, ошондой болду. Ошо менен ар тармакка кетти ошондо. Бирок ошол мисалы үчүн Йоманын өзүнүн жумушу бар, Динканын өзүнүн жумушу бар, Кадырдын өзүнүн, Икрам уже отдельный баягындай болуп калды. Персона. Да, мына Кыргызстандын башкысында. Эми ошолордун баардыгын жеп аткан нандарын жыйнаштырып, токтоп эле келе кой. Мына жерге концерт берели, концерт коелу деш үчүн ал концертке бизге убакыт, даярдыкка өтө көп убакыт кетет да. Мурун биз концерт бергенде биз мынчалык акча тапчу эмеспиз. Мындай түшүндүрүп берейин сага. Мынчалык акча тапчу эмеспиз, ар бирибиз байкындап келгенде. Бириккен келгенде эле ошо кичине бир жегенге баягындай болсо болду, ошону даярданып концерт берип, мындай кылып айланып жүрчүбүз. Азыр уже же возрасткобу же чөйрөгө башкага ар кимиси ар тармак менен кеткенден кийин ошол жумуштарды жыйнаштырып анан кайра келгиле чогуу даярданабыз. Даярданып анан концерт беребиз деш үчүн баардыгы көп нерсени жертва кылыш керек. Вот, эми түшүндүрө алдым. Ошо жертва кылыш керек. Эгер ошолорго даяр болсо, анан биргелеп бир концерт берсек болот. Бирок азыр ондай концерт берип элди таң калтыруу менимче Балким ал сиздин оюңуз, бирок азыр менин оюмча азыркы учурда могу ырчыларыбыздын концертинен көрүп атабыз. Элдер баягы жандуу концертке аябай суусап калыптыр да. Анан буга чейин досум маек алганда да Икрам мырзадан алар ниети бар экенин билдиришти да. Ниеттен ушундай келсе, жеке сизден сурайын. Мурат Жалиев мырза концерт берүүгө даяр, команда Неге бербешке? Ол ондай орысчалап айтканда ол элдин астына чыгып турганыңда концертте бир блокто ойноп бүткөндөн кийин, бир тамаша бир блокто ойноп бүткөндөн кийин ушундай тер агып турган убакытта ошондой окуялар болот да. Тер агып турганыңда катар командашың болчу бар, эми элге билинбейт, мына түшүндүрүп берейин, эми подкаст болгондон кийин. Катар турасың, еще баягы деп турасың. Ошо баягы дем алып атканда курсагым көп чыгып кетпесин деп турасың да. Баягы тер агып турат, мындай турат. Ошо эл тарс деп баягы кол чапканда, билесиң го, бул кандай кайф, эмнеге ол акчасында деле эмес, башкасында деле эмес. Эми элдин адамы болгондон кийин ошол нерсе рахат го, ошол нерсе кайф го. Неге бербейсиз? Сагындыңызбы ошол энергия? Да, вот ошондой болот атпайбы, вот ошондой. Вот неге бербеске? Анан сиз айткандай баягы ар кимдин өз жолу болуп, ар кимдин өз түйшүгү болуп эле мындай ар түрдүү багытта чыгып калганда эми элекенде ар түрдүү суроолор жаралып калды да. Балким нонеймде бир маселе болуп калдыбы деп мен түшүнгөнүмдө эч кандай команданын ичинде маселе жок. Команданын ичинде жок. Команданын ичинде андай бир такыр андай нерсе жок. Мындай жок, уруш, талаш. Мен билбейм. Мен бир аз канча бир 3 жылдан ашык дем алдымбы? Мен билбейм. Мен жок учурда өздөрү менен бир аз баягындай конфликт, бирок мен ойлойм андай болбойт деп. Ошондой бир нерсе болушту же чотам анысын мен билбейм. Бирок мен бар да, менин билишим боюнча, мага жеткен маалымат боюнча такыр андай жок.
Сон. Мындай мен анысын мен билбей эткем чындап. Соны ынтымақтастар бекем болсун. Анан тилектештигимди кайра айтып өтөйүн. Буюрса сиздерден жана киного кошо Нонемдин чоң концертин күтөбүз. Кудай буйрса, анда сон болот, анда вообще. Сон. Ал үчүн бир маселе бар да. Арыкташым керек да. Ата костюмшундарын батпай, жаларды айтпай эле коеюнбу? Жок, сону айта бериңиз. Эгер аябай болбой баратса, мага байланышсаңыз, Бишкектен баягы оверсайз костюмдарды саткан дүкөндөрдү билем. Оверсайз. Кой андайларын. Атты ушундай. Сон той жаатында баягы кызмат алып барганда ошол тамадалыкта дейли. Анын да өзүнүн жоопкерчилиги бар. Буга чейин устатыңыз десем туура болот, Аман Ибраев байкеме маектешкенде да чоң жоопкерчилиги бар деп айтты. Ал жакка да сизде бир даярдыктар болобу же сиздин эле көбүрөөк импровизация менен чыгасызбы? Бизде той кантип башынан баштап берейин да тойдон. Биз тамаша ойнойбуз үчөөбүз. Эң негизгиси оштун ичинде ойнойбуз. Биринчи тойго чейинки окуяны айтып берейин да. Оштун ичинде ойнойбуз. Анан орусча КВНдер болот. Бирок ошол орусча КВНдерде, Акапян дегендер, орусча КВНдер дагы биз үчөөбүз чындыгында орусча билбейбиз. Бирок ошолордун арасынан эң билбеген мен. Үчөөбүз кыргызча сүйлөп эле ошо орусча КВНдер жеңип ала берчүбүз да. Анан барып ошону тамаша ойноп, кыргызча ойноп, тамашадан баягындай болгондон кийин уже элдер тааный баштады го, баягы Нонем, тем более Ошто биз биринчи чыктык да, биринчи. Анан бизден кийин эми окуучулар, шакырттар чыгышты. Биз биринчи чыккан үчүн үчөөбүз эми чөнтөгүбүздө кукка тыйын жок, бирок жылдызбыз, зыңкпыз. Анан ошентип тойлорго чыга баштадык. Бирок биз тамада болуп да ташып туруп кетейинби? Неме болду? Тойлордо тамада эмес, биз КВН ойноп чыктык. Биздин убакытта ошондой мода эле. Биздин убакытта азыр кандай билбейм. Биздин убакытта ошондой эле. Мисалы үчүн бирөө той алып барып атса, мына Жеңишбек Атиев, Куштар деген агайыбыз болгон, чоң тамадалардан. Ошолор бир той алып барып аткан учурда бир корпоративка болобу же бир кийин тойлорго көп чыктык. 2 жаш менен деп. Кийин тамашачылар бүт бара эле чыктык окшойт. Барабыз тойго чейин. Биз алып барганга чейин барабыз. Ушинтип Нонем командасы дейт. Биз чыгабыз. Ассаламу алейкум достор дейсиң, бакырасың, саламдашасың. Ал жерде отурган адамдар чыгасың дагы определенный бир убакыт бар. 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин эле. Мына жерде болгон окуя, анан 2 жаш кантип таанышты, мына жерде болгон окуя. Баягы семейный шуткалар ойноп бүткөндөн эл күлөт атпайбы? Эл күлөт атат дагы. Баягында кол чапканда, чоң рахмат, силер менен Нонем командасы деп кетесиң. Мына жерде сиңет го. Мен тойду жарып таштадым же. Той жарып таштадым. Ошентип жүрүп, анан эми баягы КВНден алган акча бир азыраак болуп калат. Уже чоңоёсуң, кругуң чоңоёт, башка болот. Анан неге тамада болбоско? Неге той алып барып башка? Неге? Так биз барып тойду жарып атсак. Неге? Анан тамада болуп Чыгып баштады. Ал жерде вообще кызыктуу окуялар көп өткөн ал жерде. Кээ токтолуп өтсөңүз да болот. Мен айттым го, бизде ограничение жок. Анан ошентип той алып барабыз деп, анан түшүнөсүң го, что ол жерде бир оюңча бир кыска убакыттын ичинде ондай сүйлөгөнгө баягында жарып койгон менен эле сен ошо 4 саат, биздин кыргыздардын той 4 саат болуп калабы? 4 саат бою сен ошентип жара бербейсиң. Сен 4 саат бою сүйлөй турган сөздү табышың керек, программа түзүшүң керек. Сен калжыңдап, сахнада калжыңдап тамашалап жүргөн тамашаларың тойго өтпөйт. Ал жактын чөйрөсү башка, бул жактын кухнясы башка, бул жактын кухнясы башка. Өзгөчөлүк. Да. Аны түшүнүп жетесиң, башка болосуң. Бир-эки тамашалай коесуң, туура эмес. Анан зыңкыт башка жейсиң. Анан кайра наракка барып күлүп алып. Ушундай ал жаштык болот. Башка жеген учурлар да болдубу, Жок, эми прям башка эмес го. Сөз менен айткандар болду, катуу сөздөр болду, бирок ошончо катуу сөз айткандан көрүп башка бир чапса оңойраак болмок деген дагы варианттар бар да, мындай түшүндүрүп бергенде. Вот ошентип анан тамада болуп баштадык. Ошо биринчи тойлорубуздан үчөөбүз
Кадыр, мен, Йома үчөөбүз бир заказ алып, мына Ошто Сагдиана деген неме болчу, ресторан. Ал жок калдыбы жаганда бол. Анан ошол жерге бир заказ алып барып, биз билбейбиз го тойду кандай кылып барыш керек, эмне кылыш керек. Анан бирөөлөрдөн сурап, акын досторубуздан сурап, башка кылып, анан дайындалып, эң кызыгы эми тамада десе биз ушуну элестеттик го. Мисалы үчүн мен чыгып К тамгасынан кош келипсиңер ушундай бир нерсе деп мен К тамгасынан саламдашып, Йомо болсо дагы бир тамгадан саламдашып, анан Кадыр болсо дагы бир тамганы алып, ол дагы ошодон саламдашып, биз оюбузча ошентип саламдашып баягындай кылсак, ну походу үчөөбүз дейм, үчөөбүз бир тойдо кантип эптебейбиз. Ну ушундай бирок эми акчасы жакшы эле, эми ал убакта арзан, бирок эми бизге нормально. Анан барып, анан үчөөбүз баштайык деп анан баштасак эле болгон жаттаган тамгаларыбызды айтып, кагазга жазып жаттап алганбыз. Тамгаларыбызды айтып жаттап баягындай кылып баштайык турса эле бир аке келип туруп, коякта жүрөсүңөр? Жарымына келип калды го. Даже биз элестет тойдун канчада башталганынан билбейбиз го. Башында жарымына келип калды, башталып калды. Көрсө биз барганга чейин той ээлери өздөрү сүйлөгөн, эмне кылган, өздөрү ачып, өздөрү сүйлөп, баягындай неме кылып атса, өздөрү ачып алышкан го эми. Баштап алышкан. Өздөрү ачып башка кылып атса, а биз туп эле барабыз дагы. Эл жакшына отурган жерден эле шарт эле Саламдашып. К тамгасынан баштап эле саламдашып киргенбиз го. Анан эми уяласың, анан качтык. Ошол жерден качып, эсимде бар да, анда Йоманын бир машинасы бар. Йоманын бир машинасы, анда Йомада Атоз ушундай деген машинасы болчу. Йоманын машинасына Йома качып түшүп кетти. Анын аркасынан мен качып түштүм ылдыйдан. Баягы микрофондо Кадыр калып атабы, ушундай болуш керек, эсимде бар. Анан баягы көпчүлүк нерседе биз Йома экөөбүз кыйтырлык кылып ушул жерде чыгып кетебиз, Кадырды калтырып койчу. Жертва. Анан Кадыр карап туруп, ал эмне кылат экен десе, ол дагы пошел деди, окшойт, аркабыздан түшүп, ал дагы жини келип, анан до сих пор эсимде бар. Барып, биздин ошол университетте окуган Рамис деген досубуз бар. Рамис деген ошо бир аз тойлорду алып барып, ошо Оштуда мероприятияларды алып барат эле. Тажрыйба болду. Ол апарат эле. Анан барып, Рамисти алып келип, Рамис тойду алып барып, тойду бүтүрүп, Рамис акчаны алып, Рамистен биз акчаны алып, анан үйүбүзгө кеткенбиз. Өтө эле көп жооп бербей атам, нормально. Аябай кызыктуу болуптур. Эске түшүп кетип атат го сен менен. Азырда ошондой темпте алып барасызбы, бирөө менен тандемден мен билгенден, Сен азыркы тойлор тууралуу. Азыркы тойдо маселе мындай. Биз ошентип үчөөбүз тойдон баштадыкпы. Баштагандан кийин жүрүп туруп анан Кадыр экөөбүз дуэт болдук. Дуэт болгондо Кадыр дагы жаңы үйлөнгөн, мен дагы жаңы үйлөнгөнбүз. Эми бала чака багыш керек. Экөөбүз дуэт болдук. Үйлөнгөндөн кийин эле Кадырдын Эрнис Кулназаров деген биздин агайыбыз бар. Кадырдын өкүл атасы болот. Ошол агайыбыз дагы бизге көп жардам берди. Себеби дегенде Эрнис агай өзү дагы жаш, биз дагы жаш. Анан баягы өкүл ата өкүл балага жардам бериш керек деген тема бар го. Анан ошол учурда ошо Эрнис агайлар күчтүү тамада болчу. Эрнис агайлар Кадырга өкүл баласына мына тойду алып барып койгула, мына Каракулжада же бул жакта тойлор бар деп жаңы чыгып аткан. Ошол опыт биз Кадыр экөөбүз опыт чогултканга ошол агайдын дагы жардамы чоң болду. Мен ушуну эскертип кетейин да. Анан ушу Кадыр экөөбүз ошентип дуэт болдук. Ошентип биздин Кадырда дагы, менде дагы тойду баштаганда, дуэт болуп баштагандан кийин уже мээге баягындай болуп калат да. Баягындай. Мээге сиңип калат. Мен эки тамада. Себеби дегенде, мен мисалы үчүн азыр жанымда тандем 1,5 ким болсо дагы, айырмасы ким шерик болсо дагы жанымда туруп турса болду. Мен өзүм тамашалап, өзүм сүйлөп байкалап кете берем, но бирок мен аркамда бирөө болуш керек, сөзсүз. Себеби дегенде, мен сүйлөп байкалап кетип аткан убакыттарда менен баягы образга кирип кетем го тойдо. Баягындай ха-ха болуп, же бир нерсеге тийип, тамашалап, азыр деле сен берген сурооңун образга кирип кетип башка жака кетип калатам го, ошондой эле
жок тамашалап башка жака кирип кетебиз дагы. Анан кийин ошо аркамды эскертип туруш керек. Муратбекке кое туруң, бул жакта биздин да бир жамааттарыбыз бар. Сөз сүйлөп алсын. Сөз биздин жамааттарыбыз бар дейт турган баланы коюп коем, ал программа түзүп туруп, жамааттар жазып даярдап, костюмчумду кийип артында даяр болуп турат. А мен ушун баягындай Импровизация. ошол жактан да тамашалап, тийишип, баягы элдин көңүлүн байканып турам. А ол чыгат, жамааттарды чакырат, мен кайра ушундай. А менин программамда, то есть мен өзүмдө программа өзүмдө түзүлгөн нерсе тойдо ошондой бар. Ошон үчүн сөзсүз жанында бирөө болот. Демек жыйынтык чыгарса болот, мисалы тамашалоодо делүү же бир куудул болуп же блогер өзүнүн тармагында аябай кыйын болуп жарса эле тойго келип ошондой жарып кетет дегендик кыйын экен да. Жок. Азыр мен ушул жерден да эми кээ биркилерине жакпайт, сөзүм бирок айта берени, мен кимге отчет бермек белем. Ашып барса, болсо ушу баягы комментарий жазып мен жамандашат, бирок айта берейин. Азыр тойдо жүргөн музыканттар, музыка коюп жүргөндөр тамада болуп атышат. Ушундай болуп кетишти. Башында бир би группа ачат дагы. Бийчилер айтып туруп, кийин ошонун жетекчиси өзү тамада болот. Андай камерачылар, андай көп, андай тамадалар Ошто, Бишкекте, любой баягындай жерлерде бар. Бирок ал эң негизги маселеси ал жактын баягындай кандай деп түшүндүрүп берсем. Мына тамада башка камерачы же башка ушу той чөйрөсүндө жүргөндөргө караганда, музыканттарга караганда көбүрөөк акча алат. Алардын эң кызыккан жери ушул акча болуп калат. Акча жак болуп калат. Бирок акчага кызык, биз деле акчага кызыктык го. Акчага кызыккандын эң негизги баягындай минус ушудан кетип калат да. Минус ушудан кетип калат. Мисалы үчүн мен чыгып туруп, менен канча тамаша ойноп, башка кылып тамашалап жүрүп туруп, анан келип тойго кирип бир нерсени тамашалагандан кийин мен бир нерседе бир эжеге бир тамашалап же бир байкеге тамашалап сүйлөп туруп, баягы тамашалап мен жака кеттимби? А ошону ошол жакта жаш балдар көрүп, ошону кайталап баягындай кылып койгон учурда ал тамаша меникиндей окшошпойт. Өтпөйт. Ал үчүн мендей гангирбаш болуш керек. То есть мендей галдирбаш болуш керек. Жалиев болуш керек. Жок, кеп ода эмес, ол Мурат Жалиев эмес, Майкл Джексон тирилип кетсе да башкасы. Ошол образ элге сиңирип жетиш керек да. Ошону сен сүйлөп аткан сөзүң башкагың эл бул тамашалап атат деп ушундай кабыл алыш керек. Мен азыркы жаштарга эмнеге? Азыркы жаштар көпчүлүгү баягы классический тамада деп коебузбу? Келиңиздер ардактуу меймандар, анда эмесе биздин бир нерседен келген деп. Ошондой кылып тамаша, ошондой кылып сүйлөп барып туруп эле арасына нифчем эле бир тамашалар кошуп коет да. Түшүндү алдыңбы? Түшүндүрө алдыңыз. Жакшы мындай чөткү сүйлөп келатып туруп эле, анан арасында ошондой тура эмес эле келишпеген эле башка эле бир тамадалар ушуга окшоп баягы тамашалап сүйлөгөн тамадалардын тамашасын алат дагы ошого берип коет. А эл башкача кабыл алат. А эл именно ошол тамашалап аткан адамга өчү барбы деп ушундай болуп калат. А ол үчүн тойду баштаганда сен тамашалап башташың керек. Демек, ар бир тамаданын өзүнүн бир образы же болбосо багыты болуш керек, сиз айткандай. Ошол багытта алып барган туура калганат. Туура айтасыз. Бишкекте мисалы кээ бир тамадалар бар го, жалаң баягы куйкум сөздөр менен алып баргандар, кийин өзүнө жараша аудитория чакырат. Ошо. Мисалы үчүн ол кеп баягындай эмес. Мисалы үчүн Мурат күлдүрүп алып барат, Мурат тамашалап алып барат. Элдин баары эле Муратты жакшы. Нет, андай эмес. Менин өзүмдүн линиям, өзүмдүн клиенттерим, өзүмдүн чөйрөм бар. Ошонун жанында эле сен турасың. Классический тамада грамотно, четко баягына сүйлөгөн. Сен өзүң линияң бар. Ошонун эле арасында бул жактын линиясы бар. Бул баягындай акындык менен. Баягы сөздөрдү бири-бирине улап акындык менен алып барат. Бунун өзүнүн линиясы бар. Ошондой баягындай бар да. Ошону аралаштырбаш керек. Мисалы үчүн мени бирөө тойго чакырды дагы, Мурат мен балам тоюна апарып бер деди. Мен макул деп алып барайын деп бардым дагы. Мен баягындай эле кийинбей эле баягындай аппак костюм мелисет, мен аппак костюмдарды кийип, аппак галстук тартып, баягы аппак болуп эле барып, ардактуу меймандар, илгертеден бизден кыргыздын ушундай салты бар экен деп ошентип сүйлөсө мени ким угат? Сизден башка нерсени күтөт эле. Мен айтат, көп абдырбай, давай өзүң образыңа кир дейт да. Биз сени ишенбейбиз, сен жаттап келгенсиң булар дейт да. Вот ошондой сыяктуу. Жакшы ой айттыңыз, мен да кошулам бул оюңузга. Анан ушул тамадалыкта жүрүп, анан сиздердин жумушуңуздар көбүнесе кечкисин болот. Тойлор, кызматтар ушул учурда болот.
Ошол учурда жумушуңузга айкалыштырып үйгө да убакыт бөлүү кандай сизде? Тоскоолдук же болбосо кыйынчылык жаралбайбы маселелер? Үй бүлүү баякындай жери бар. Биздин эң кызык жери мына биз тамадалар, чыгармачыл адамдар ошол менмин деген ошол ырчысы болобу же башкасы болобу, кимиси болот, концерт, кино, дагы ушундай нерселер бүт булар элге реклама катары, ошол реклама аркылуу элге таанылып, элге обновление болот. Онун артында акча таба турган нерсе, акча ырчыңда, башкаңда, любойун айтам, ал тойдон акча табат. Баякылар бар го, мисалы үчүн бир эки баягы элге таанылып калгандан кийин, кичине баягы жылдыз болуп калгандан кийин, ошо артисттер, жылдыздар баягы экиге бөлүнүп, типа тойдун артисттери, анан беркиндей, типа тойго чыкпаган артисттер. Тойго чыкпасаң, садагың кетейин, нанды каяктан жейсиң? Кыргызстанда сенин концертиңе күндүк адам барбайт. Сени киноңду же башка сен бир мынандай чыгардым дей турган нерсең күндүгө барып, эл барып көрүп акча бербейт. Сенин акчаң, сенин ырыскың, сенин оокатың ал той. Айланып 30 жыл өтө, 20 жыл өтө айланып келип баары тойго келесиң. Одан башка вариант жок. Мен ушинтип айтмак, мен билбейм, бул менин жеке оюм го. Ошол, биздин жумуш болгон баягы жашоо менен жумуш баягы айтып атпайсыңбы? Не болсо дагы айла жок кыласың. Себеби биз ушу кесип тандадык го. Мен ушу кесип тандадым. Себеби бул менин кесипти мага атам тандап берген жок, апам тандап берген жок. Алар бир жакшында мени окуу жайга киргизген. Балам мына университетте оку, дипломуңду ал, жакшынакай эл катары, адам катары барып бул мамлекеттин же бир жеринде жумушта деген. Мен бирок окуу жайды бүтүп, апам атам окуткан окууну бүтүп, башка кылсам да мен кесипти өзүм тандадым да. Потому что ошол кесип менин жан дүйнөмө туура келди же билбейм. И дальше наракка тиричиликке кеткенде, оокатка кеткенде кыйынчылык болот бирок Үй жумуштарына дейли, тарбияга дейли жетишесизби? Убакыт бөлө аласызбы? прям эмес, бирок убакыт бөлгөнгө аракет кылабыз. Бирок кыйынчылык болот. Себеби дегенде үйдөгүлөр баардыгы жумуштан, мектептен, садиктен, башкадан келген учурда биз костюмду кийип үйдөн чыгып кетебиз. Кечки амал саат 12-де той бүтсө 12-де келбейсиң да, 2-3-төрдө келесиң. Сөз ал деген сөз жакын жерде, алыста болсоң вообще таң амал келесиң. Сен баягындай караңгыда келген убакытта элдин баары уктап аткан болот үйдөгүлөр. Анан сен жатып уктаган убагыңда үйдөгүлөрүң туруп өзүнүн оокат тиричиликтерин баштайт Кеткен. да. Ошондой жашоо болот да. Анан ошонун арасында мен тарбиялап берем, андай кылып берем деп ашча сүйлөп эле коем, мактанбай эле коем. Мындай жокпу сиздерде? Мисалы кээ бирлерде бар экен да, айына бир күн же болбосо 2 жумада бир күн сөзсүз түрдө ошол үй бүлөлүк күн деп бөлөт экен да. Аны айтпа аялыма. Элдер ушундай кылат экен го да. Кырып ташта буну. Болду, жарайт. Биз ушундай мээнеткечпиз, ушуну улап кетесиң сразу. Мен ушундай мээнеткечмин, мен ушун бала чакамды багам деп. Тамаша иретинде сурай кетейин анда. Бухгалтерия кимде үйдө? Касса. Бул күлө турган нерсе. Себеби мен ушул нерсени айтып кете берейин. Мен өзү эки улубуз да. Мен, анан менен кичүү иним бар. Анан иним баягы военный органда башында военный болгон үчүн ол үйлөнүп туруп эле келинчегин баягындай кылып, үйлөнгөндөн жетелеп Баткенге военныйда ошол жака кетет. Андан кийин келип эле баягы бир алдын Россия мод болуп кетпеди беле? Россия барып келишти. Андан келип эле ошол өздөрү бөлөк үй салып, бөлөк бөлүнүп, бөлөк чыгып кетишти дагы. Мен үйлөнгөндөн кийин, башкалгандан кийин эле атам менен апам колунда калдым мен. Кемпир шалдын колунда калдым. Касса апамда да, бирок ушундай жери бар да, бирок көргөндөр
күлсе керек, баягы не деп коет, маминый сыночек деп коем, не деп коет. Ана ар ким ар түрдүү кабыл алышы мүмкүн, бирок апаңыз да болгон үчүн баягы берекелүү, сарамжалдуу пайдаланып атса керек. Жок, береке ал жагына Кудайга шүгүр, эми негизи любой эле, мына кыргыздын любой элин айтып берем, кимде ким кемпир чалдын колунда калган болсо аны билишет. Алардын астында ол не только мен таап барган акчам, ол ставкам мынандай көтөрүлүп кетти, мен жылдыз болуп кеттим, мен одан эмес, олар керек болсо олар өздөрүнүн пенсиясы менен эле мени багып коюшат. Просто Бул сиздин бир сый урматтын белгисиби? жок, эми бизден кичинекейибизден мээге сиңип калган нерсе го, ошондой го. Ушундай тарбия болгон. Анан бирок аялым дагы айтып калат, ошондой айтып коеюн, апа деп, через камера аркылуу сүйлөшүп туруп. Жок, тамашалайм го. Баягындай сөз болуп калды, эми уже биздин да возраст келип калды, мен да уже бала чакам чоңоюп калды. Качан биз ошондой кассаны өз салабыз? Качан? Балдарды мындай, балдар ал жак азыр эми курстар мода болуп кетпедиби? Бул жакка окутуш керек, бул жакка окутуш керек, кыздарды, балдарын жакшыртыш керек деген сөз болгондо, аны айтам, апаман сура. Апаман сура. Аны апам бербейт эмес, апам берет. Апам берет бар жогуна. Но бирок иногда бербейт да. Иногда бербейт. Потом аялым чыгып калат мага. Ушундай аяк бакты. Анан мен айтам ушунда. Мен эсеби мен 4 кыз, 1 уулум бар да, эң кичинекейим жалгыз уулум бар. Айтам. Сен ушул нерседен жакшы чыдап койсоң, эртең балаң үйлөнөт, балаң келин алып келет. Ошол учурда Сен акча көздө болот. Правильно? Туура. Азыртадан сен акча кармап, башка кылып, акчанын бар жогун сага берип, ал жак бул жак болсо, аны көргөн бала ошону кылат, зорго жаптым го, ёпту деп. Балаңызга баягы сиз балаңыз менен сүйлөшкөндө, отуруп калганда көбүрөөк кандай кеңештер бересиз, эмне жөнүндө сүйлөшөсүз? Жалпы балдарыңызга деген, кыздарыңызга, уулуңузга. Мен биринчи сөзүм артист болбогула. Артист кылбайм. Билбейм не себептен ушундай. Себеби мен баягы ошол чөйрөдө жүрүп калгандан кийин, же болбосо андай дейин десең, менен бир досторум бар. Досторум бар, ошол прокурор болгон досум бар, же болбосо ушундай ар бир кесиптин баягындай бар. Бирок мындай ойлоп көрсөң, любой эле ата өзүнүн баласына өзүнүн тандаган кесибин үйрөткүсү келе бербейт негизи. Бардык эле тармакта ушундай. Эми көп мен билбейм, бирок көпчүлүгү ошондой экен да, мен чөйрөмдө ошо байкаганым ошол болду. Себеби эмнеге? Себеби сен ошол чөйрөнүн кыйынчылыгын, азабын, еще мындай опасный жерлерин билесиң да. Ошондой болуп калбасын, же ошондой болуп калбасын, же коркуппу или что там билбейм. Ойлойсуң, мисалы үчүн башка кесип тандаса, ошол кесип оңоюраак болот деп. Себеби дегенде, ол кесиптин ошондой жерлерин биз билбейбиз го. Мен билбейм го, ушундай сыяктуу сөз го. Мисалы үчүн артист десе эле тамада деп, жакында артист деп баягында элдин астында жүрөт, элдин адамы деп жашоочулардыкы кечки эле шадыран шатман жүрүшөт, күлкү менен жүрүшөт, айлана чөйрөсү толтура кыздар, еще баягы сөз бар. Сен 4 саат сүйлөйлү ушунча акча аласың дегендер. Бирок анын артында кыйынчылык, азап, проблема, уйку жоктук, башка ана мына аркылуу эми бардын айтыштын кажети жок. 4 саат сүйлөгөнгө да деле сиздер бүгүн келип калган жоксуздар. Да, вот ошон ал жактарга мисалы үчүн биринчи таанышып келген адамга түшүндүрүп айта албайсың го. Ушундай сыяктуу го. Ошон үчүн мен балдарыма артист болбогула деп айтам. Бул артист болбогула деген кеңеш канабы, же балким кийин кызыгуусу болуп кетсе катуу таба коюп? Жок, катуу койгондо эми каякта? Катуу койгон менен эгер бул талант дейбизби, же өнөр дейбизби, же кызыгуу дейбизби, эгер бала нарактан кызыгып турса, аны эч ким эчтеке кылбайт. Себеби дегенде, мен ушул өнөргө келип атканда, башка кылып атканда, эми атам мага каршылык кылды деп айта албайм, бирок атам жини келген. Атам өзү сүрөзүн киши, мындай урба суруктуу байкына киши. Койчу, мен жет атамда артист болбогон, сен каяктан артист болосуң? Баягы кадимки эле атанын сөзү.
ушундай аякпак сөздөр болду, баягышкалар болду. А бирок мен ондай болгон жок го. Айтып атпаймынбы, ушул ата энем окуткан, дипломду алып берген эл катары болсун деп. А бирок мен ушул кесипти тандадым. Бирок кайсы бир деңгээлде ийгиликке жеткениңизден кийин сыймыктаныш болуш керек. Ооба, эми ал жагы Аллага шүгүр го, ал жагына Кудайга шүгүр. Азамат деген учурлар болду. Жок, мен атам андай дей бербейт. Ой, балам, азаматсың, красавчик. Кадимки биздердин аталары эле деңиз. Красавчик дебейт. Жакшы келдиң деп коет. Ошо бир машина алып берип, анан баягы элдердин атама деп машиналарын баягындай кылып, аталар ыйлап, анан жок андай эмес. Магау, жакшы. Канчага алдың? Алданып калбадыңбы деген сөздөр. Ошо атам образын түшүндүрө алдым ошой да. Жалпы эле сизге ушул ата энеңизден жаштыгыңыздан бери эң көп айткан кеңештери кайсылар? Кайсынысы? Атамбы? Атаңыз, апаңыз. Атам жалган сүйлөбө дейт эле. Атамдын эң немеси ушул биз балалыктан атам жалган сүйлөбө. Ошол нерсени каттуу, еще уурулук кылба. Ошо эсте калган нерсе. Анан мен ушу кичинекей ушу мектепте окуган бакында жүргөндө атам баягы жумуштан келгенде ушу жанына отуруп мындаганда мен үйдөн уулдарына чоңгондо ошондо ошо баягы стройка тууралуу мына жерге мына салыныш керек, мына жерге салыш керек деп ошо нерселер айтат эле. Кийин ошо атам айткандардын баары жолу эле болду окшойт. Ушундай болду. Анан эми жалган сүйлөбө, уурулук кылба. Ошол. Мен сизге баягы маектенүүгө даярданып аткан учурда көбүнчө азыр эми заман ушундай болуп калды, социалдык тармактарды карайт эмеспизби? Бирок сиздин социалдык тармактарыңызга келгенде калп айтпасам 1 жылдан бери эч кандай пост эме жок экен айт. Себеп? Ошону айтып кетейин. Ошону жакшы айттыңыз. Мага мурунку эски клиенттерден башка же болбосо өздөрүнүн тоюна алып барсаң, анан кийин барып туруп анан уже брачкалардын тойлору болуп калат го. Же болбосо бир досунун тоюна алып барсаң, кийин ошо кругтан баягындай ошондой чалганда эле мага баягындай деп сүйлөп атышат. Мурат ака, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Барсызбы? Бармын. Жоксуз го. Неге жокмун? Тойго чыгып атасызбы? Чыгып атам. Булар неге андай деп атат десе, көрсө ошо Инстаграмды карайт турбайбы? Инстаграмга менин нервим чыдабайт, чындап айтайын. Мурун ушул Кадыр экөөбүз жаныбызда жүргөндө эле ошо Кадыр сүрөткө тартып, бир нерсе кылып, баягы киргизе салып, анан Кадырдын жанына жатып, жөнөтчү деп, анан баягындай. Мен азыр ого мен өзүм нервим мындайраак го. Ошондой жери бар. Адан кийин менин жанымда жүргөн бир Али деген бир өкүл балам жүрдү эле. Анан Али өкүл балам да ошондой бир нерселерге кызыгып, сүрөткө тартып, анан чачтарына гелдеп, ол да ошондой сүрөткө тартып, баягындай видеолорго тартып, баягындай кылат. Ол өзүнүкүнө жүктөйт. Анан жүктөгөндөн мага жөнөтүп койчу деп туруп, анан мен өзүмүнкүнө жүктөп. Ал балам дагы Россияга кетип калбады. Азырда кашайып өзүм калып атпаймынбы, анан Инстаграм жок. Азырда ошол бирөөнү жалдасаңыз же сурансаңыз болбойбу инилериңизден? Себеби өзүңүз айтып өткөндөй да, азыр элдер көбүнчө ошол жактан жыйынтык чыгарып калышты да. Мурат Жалиев бар эле иштеп атыптырбы деп издесе, ал жакта 1 жылдан бери эч кандай пост жок. Анан ойлонуп калышы мүмкүн да, бул бир. Ушул жерден баштайлы онда. Сенин ушундайың барбы ындай? Бар. Тарттыр мага жөнөт анда. Болду, жарайт. Буюрса биз азыр Ойзон YouTube каналы Ош шаарында Мурат байке менен маектешип турган учурубуз. Жана биз суранып атабыз, социалдык тармактарга кайра келиңиз деп, себеби замандын талабы ушундай болуп калды. Буюрса бүгүндөн баштап социалдык тармактарга бир посттор, тарыхчалар чыгат десек туура болобу? Болот. Жарайт. Сонун жооп болду, күтөбүз. Ушул социалдык тармакка байланыштуу да бир суроо алайын. Сиз активдүү болбосоңуз мындан арадачы, эми замандын талабы ушул болуп калды. Азыр көбүнчө мен түшүнгөнүмдө сизди мурда чакыргандар, тааныгандар же тойдон көрүп эме кылгандар, же болбосо сизди тааныган киши номериңизди издеп башка жактан байланышкандар. Бир убагы менен ушул социалдык тармакта активдүү болбогонуңуздун айынан сизди кызматка чакыргандар азайып калат деп ойлобойсузбу? Эмнеге ойлобойм? Бирок ойлойм эми азыр сен айткандай заман талап ошол болуп аткандан кийин. Бирок ал үчүн мен ушу бир ошо Инстаграмды же ошол кайсыл жакта ошол жакта
жакшы түшүнгөн, анан нерві чыдаган бирөөнү алыш керек го дейм. Анан ал деген сөз баягы мобилограф, билесиңби? Алар менен сүйлөшсөң, алар менен алып жүрсөң, мисалы үчүн той болобу же концерт болобу же бир жакшылык болобу башка. Вопрос алардын көпчүлүгү азыр жаш балдар же жаш кыздар экен да. Баягы университетте окуган же болбосо мектепте окуган, ушундай бүт ушу баягы үйрөнгөнгө кызыгып кеткендер ушун жаш балдар экен, жаш кыздар экен. Алар менен да алып жүрүштү. Алар да жүрүштү. Ошо күнүнө мынча сом акча бересиң, учета мындай. Анын жоопкерчилигинен корктум го мен. Жоопкерчилигинен корктум го. Себеби жаш кыздар билбейсиң го той кандай болот, эмне болот. Ошо жаш балдар, анын бирөөнүн баласы ал үмүт менен чоңойтуп атат. Анын жолдо эмне болот, кандай болот, тойдо кимге жолугасың, кандай болот, эмне билбейсиң го. Той деген сөз аты эле сырттан той, жакшылык болгону менен ал ичине киргенде ар кыл ситип атса болот да. Түйшүгү бар. Ошо. Анан көбүнчө алыска чыгам. Себеби мен мына Ошто эле жүрө бербейсиң, көбүнчө алыска чыкканда ар кыл случай болуп калат экен. Анан ошого бир-эки окуя болду. Айтпай эле коеюн, бир-эки окуя болду. Анан келип ошо мобилограф деген ата энесине түшүндүрүп айтып, мындай болду. Биз мындай болчу эле. Мындай болду, мына жерде машинабыз мындай болуп калып, анан биз мынаны чакырып, анан ал келип, анан биз ушинтип жетип келдик. Сиз туура ойлоңуз деп, анан жемен ба нервим азайып калды же болбосо мен кандай ушундай да Кошумча энергия короткуңуз келбейт ал. Койчу, андан көрө ошол эски эле клиенттерим айтса болду деп элечи. А бирок Инстаграмдан мен өзүм үйрөнүшүм керек экен да ошону. Ооба, себеби ал жактын да өзүнүн кирешеси бар дегендей, анан сиз активдүү эместигиңизге карабай, катталуучуларыңыздын саны аябай активдүү күн айра баягы блогерлик кылып жүргөндөрдүнө караганда өсүп көп да. Жок, ушуну пайдаланышыбыз керек го дейм. Жок, бул баягында меники азыр канча 200 канча жүрөт. Ал неме жери бар, эң күлө турган жери. Мен иштекке киргизбейм, иштекке кылбайм. Бирок бир айлап же бир убакытта өткөндө өзүнөн өзү көбөйө берет. Ошону айтып атпаймынбы? Мисалы үчүн ушунчалык эле ушу менин жанымда жүргөн, мен да ошо подписчик деп кой, ошончо болгон подписчиктер деле башка бир жерлерде блогер болуп кетишет экен го. Бир нерселерди тартып, достор, мына кафе ачылды же болбосо бир нерсе ачылды. Бул жагы арзан деп. Анда сизден бир жакшы кайрылуу сурайлы көрүүчүлөрүбүзгө. Сагынгандарга саламдабайыңыз болсо. Мен сагынгандарга, мен да силерди сагындым. Жалал Абадта бир достор бар эле, алар дагы кече жакында бир тойго бардык, алар дагы аябай сагынып, пешене менен өшүп деп. Мен дагы аларды сагындым. Баарыңарды жакшы көрөм. Мен жапжакшынакай эле жүрөм. Мен просто Инстаграмда жокмун. Мен өзү бармын, нормальныймын деп кой. Ушул жакшылыгыңыздарда кызматтабыз, Кудай буйруса. Тойлор көп болсун, жакшылык көп болсун. Ошону менен биргеликте эле биз дагы кызматыбызды кылайык. Жана ошондой эле жигиттер дагы бир жолу куш келипсиңер. Ош тарапка ишиңерге ийгилик, уматыңарды берсин. Баарыңыздарда ар бир кесип өз ээсине ардак болот. Өзүңөр тандаган кесипти сүйгүлө, жумуштагыла, анан үзүрүн көрөсүздөр. Спасибо. Чоң рахмат сизге да, биз дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыз бөлгөнүңүзгө, сиз менен жолукканыбызга чын жүрөктөн баягы кубанычтабыз. Ош шаарына келгенибизге кубанычтабыз. Дагы да жакшылык күндөрдө жолугуп жүрө берели. Элибизде жалаң тойлор жакшы болсун, элибизде тойлор көп болсун ниетте жыйынтыктайлы. Биз менен акырына чейин болгонуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Ой пикирлериңиздер же кандайдыр бир кемчилик байкап сунуштарыңыздар болсо сөзсүз түрдө жазыңыздар. Кайрадан амандашканга чейин. Эгер той болсо, тойго чакыра турган болсоңуздар, Инстаграмдан таппасаңыздар, менин номерим могу жерде болот. Ошол жерге коюп бастай бериңиз. Өзүң номериң коюп койбойбу? Мен администратор болом, брат. Ар бир тойдон 5 миңден же